Урматтуу биздин сүйүктүү көрөрман, амансыздарбы? Сиздер менен кайрадан көңүлдүү экран аркылуу амандашып жатканыбызга кубанычтабыз. Барыңыздарга салам. Биздин көрсөтүүлөрдү Ош ТВ, Регион жана ТМЖ телеканалдарынан көрүүгө чакырам. Ал эми сыналган көргөнгө жетишпей калсаңыздар, анда Ош мунун бардык соц тармактарынан көрө аласыздар. Мурзакметов Абдимиталип кыргыз филологиясы жана журналистика факультетинин кыргыз адабияты кафедрасынын доценти. Илимий педагогикалык ишмердүүлүгүндө 7 тезистин, 70 илимий макаланын, 90дон ашуун публистикалык макалалардын автору. Мен ушул 93-жылы Ошмуну бүтүрдүм. Анан ошо өзүбүз окуган мезгил менен азыркы учурду салыштырганда асман жердей айырманы көрүп жүрөм. Биздин курсташтардын бардыгы тең такай китеп окуган студенттер болчу. Кандайдыр бир учурда азыр баягы терезе деп коебуз го, сабак болбой калган учурда, же мугалимге чыгып калган учурда бүтүнөй курстун студенттери бардыгы тең китептерди алып чыгып алып астына коюп, ар кимиси өзүнүн ишин кылып аткан болот эле да. Мына ошол мезгилдерди мен биздин өмүрүбүздөгү эң бир бактылуу учур катары карайм. Анан мындай бир романтиктердин мууну болчу. Раматылык Ошмунун ректору да болуп калды. Каныбек Исаков экөөбүз жатаканада бир бөлмөдө чогуу жашап, мен студенттик союздун төрагасы болуп алып, студенттик профсоюздун төрагасы болуп, ушундай коомдук иштерди дагы бирге чогуу иштеп, анан жатып алып, кийин өзүбүз мектепке барганда кантип иштейбиз деп туруп кыялданат болчок. Анда экөөбүз тең кайра ушул Ошму менен биздин тагдырыбыз байланып каларын биз билген эмеспиз да. Ал ректор болуп кетти. Мен ушул филфакта мына бүткөндөн бери 31-жыл иштеп атам. Ошму мен үчүн менин аң сезимдүү өмүрүмдүн жарымы. Мен азыр мына 60-тын кырына келип калган адаммын. Эми ошонун 31-жылы өтүп атканда таза математикалык эсеп менен алганда деле мына ушул менин өмүрүмдүн жарымы ушул Ошму кыргыз филология факультети менен байланышта. Анан эми баягы айталык жаныңын жарымын эч кимге суруп бербейсиң. Ошо менин жанымын жарымы эле болуп калган окуу жайы. Кенен чамасы мына ушул жерде иштеп, ушул жерден пенсияга чыгып, анан биротоло коштошсок деген ниетибиз бар. Стартап деген эмне? Бул маселеге кызыккандардын саны көбөйүүдө. Идеяны чагылдырган жана өнүгүү үчүн каржылоону талап кылган долбоор. Бул сөз англис тилинен баштоо дегенди түшүндүрөт жана стартап бул ар кандай долбоорлордун же болбосо стартап компаниялар болушу мүмкүн. Технологиялардын, деги эле тармактардын, адистердин өнүгүшү үчүн Ошмуда жаштар бизнес паркы ачылган. Ал бизнес паркта ай сайын жумалык тренингтер өтүлүп турат. Анда азыр дал ошол стартап программасына кезек берели. Виолончель тагыраагы баскыяк аспабы кыргыз угармандардын арасында өз күйөрмандарын таап келет. Учурда виолончелдин үнүн угармандардын жүрөгүнө жеткирүүгө жасагандар бардыгын кубандырат. А сиздер билесиздерби? Ошмунун студенти виолончель, кылгыяк, кыяк жана фортепианода ойнойт. Ошондой эле Ошмунун жаштар бизнес паркында бизнес долбоор жазып, $2000 грант уткан. Мындан сырткары Рыспай Абдыкадыров атындагы филармонияда иштейт. Анда урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү видео баянды баштадык.
сиздер кыздар өзүңөр партияга катышыңар. Жазайым Жандарбекова искусство факультетинде билим алат. Ал эстраданын музыкалык искусствосу адистигинин 3 курсунун студенти. Жандарбекованын музыка дүйнөсүнө болгон кадамы кичинесинен башталып, атайын искусство курстарына барган. Анын виолончельге болгон кызыгуусу окуучу кезинен башталган. Өз кичинемден бери музыкалык школага биринчи апам берген болчу да, анан кийин скрипка же комуз тандайсыңбы деген. Анан кийин скрипканы тандагам, анан музыкалык школама Саидбек Муратов барго. Ошол жака барганда анан бир эжеке чыгып кыякты реклама кылып. Анан кыякка отургузуп койгон бизде. Ошо бойдон биринчи кыяк окудум, 5 жыл музыкалык школаны бүтүрүп. Анан ал жакты бүтүргөндөн кийин с отличием бүттүм да, эжекелерим баары дал шулантпайсыңбы деген, анан мени да кызыгуу кетти да, анан училищеге тапшырдым. Виолончелден Ошко келгенде, Ошто виолончель ойногондор аз экен да. Анан кадрлар аз деп туруп, ишке чакыргандар көп болду. Конечно, анан кийин убакыт дагы жетпей отказ бергендер дагы болду. Анан биринчи ошо филармонияга кирдим, ал жактан киргенден кийин эле военный частька чакырышты. Ал жакка дагы биринчи ойлонуп атып, анан кирдим. Дагы ал жактан кирсең, ал жактан дагы нары бери болуп. Анан кийин азыр ошо студентмин деп туруп вактыга карап ошол 2 жумушта иштейм. Жазайым 2023 жылдын февраль айында Жаштар бизнес паркы уюштурган бир жумалык тренингке катышкан. Ал окутуунун соңунда бизнес долбоор жазган. Каарманыбыз менен чогуу 40ка жакын студент катышкан. Анын ичинен Жазайым менен бирге 4 студент ири өлчөмдөгү грант уткан. Ошол 5 адамдын арасында кошулуп грант утуп алдым мен дагы. Анан ошол гранттан контрабас, электронный барабан, анан дагы бир виолончель алдырдым. Ошол менен алам фольклордо иштетип атабыз. Ошто Жазайым сыяктуу кыякта ойногон музыканттар жетишпегенине байланыштуу ал филармонияда жана аскердик бөлүктө бас кыякчы болуп иштейт. Ал окуу менен жумушту бирге алып кетүү кыйын эмес экенин айтат. Кече жакында эле сентябрдан баштап бизде 2 жумалык гастроль болду дагы. Бүт түштүк аймактагы райондолорго концерт коюп келдик да. 2 жумалык эми аябай көп узак экен гастроль. Кадимкидей жүдөп. Бирок жакшы күндөр элестер калды. Концертке жетишпей, же болбосо номерлер алмашып спонтанныйдан ар нерселер болду. Жыгылгандар, ыйлагандар, кетким келет дегендер, анан аягында келгенде кеткибиз келбей калды уже баг. Филармония менен гастролго барганыбыз бир гана Жалал-Абадтын райондоруна барып келдик. Токтогулдан баштап Ошко чейин. Анан жакында дагы гастроль башталып атат. 7 август. Кыйынчылык деле келбейт, потому что баары расписание боюнча. Расписанияда дал келишкен да, бир күнү военный частька барсаң, экинчи күнү филармонияга барасың. Үчүнчү күнү бош болуп сабактар менен болгон, ушундай расписание дал келишкен. Только праздник күндөрү, майрам күндөрү аябай жүдөйм да. Эки жак тең чакырып калат да. Же нары эмес, же бери эмес, жетишпей калам. Только кыйынчылык ошол майрам күндөрү эле. А так баары жакшы. Каарманыбыз бош убактысында ырдайт жана улуттук аспаптарда ойнойт. Учурда жумуштан сырткары тил үйрөнүү менен алектенүүдө. Сатканбай Момуналиев Кыргыз филологиясы жана журналистика факультетинин филологиялык билим берүү техникалары кафедрасынын профессору. Илимий педагогикалык ишмердүүлүгүндө 100дөн ашык илимий эмгектин автору. 9 кандидаттык, 2 докторлук диссертациялардын илимий жетекчиси. Ошму менен менин өмүрүмдүн 54 жыл өмүрүм жумшалды. 70-жыл студент болуп келсем, андан кийин 74-төн баштап мугалим болуп иштеп калып жүрөм. А дегенде бул
Pedinst bolçu. Aşağıda 5-6 tane fakültet var öyle. Aşağı Nazilbeyaz'ın Kırgız filologiyası, infak, matematika, biyologiya, şöylelerin musfak, petfak, şöyle 5-6. Anda muğalimler tas bolçu. Men bu жерге muğalim болып 80-ci yılı geldim. Ağa çeyin mektepte işledim 6 yıl. Ақсырағанда мектепте іштеп жүрдім. Анан чакырып калышты, методика кафедра ашканы чакырып калды. Биз окуп жүргөндө бул жерде бир эле кафедра бар болчу. Бир эле кафедра. 1-2 илимдин кандидаты ондой эле мугалим иштешеле. Жок эле азыркыдай. 2 группа болчук. Бирок кыргыз тилге ушунчалык талап күчтүү эле мугалимдикке. Биз тапшырганда мына 600 бала тапшырып, ошонун 50 16 orun 16 adam işte bir ötkünde. Oşmu degen men için oşmu büt barı da meni ilimge aralashtirgan, meni ilim post kılgan, men bugünkü darajaga жеткирген oşmu oldu da. Şuga kolumdan geldi istedim. Bular da kolundan gelişe maga mına ilim doktoru, profesör oldum. Ondan keyin mına bilim bergen müsirgen kızmatker degan nam aldım. Ben жалгыз özüm ele aldım. Başka işim yok. Demek oşmu men için үйümden dağı mınдай jakınıraak da. Erteң men turganda sağım bola bolboybu kelem. Gelmesem bir nesege jetpegende bolar. Demek oşmu benim ne oldu? İlimdin kandidatı oldu, oşumda işlep жүрүp, ilimdin doktoru oldu. Bir top sıylıklar da anın içine jana Kırgız Respublikasının bilim bersem kişinin kızmatkerden sıylık. Emi de elemi dağı başka dağı ümit var da. Бая мен деген кызыктуу фактыларды окуп калдым да анан бирөөсүн окусаң. Мышык дейт, өзүнүн өмүрүнүн жарымдан көбүрөөк убактысын уйку менен өткөрөт турбайбы? Октай деген. Менде да бир факт. Лимондун курамында кулпунайга караганда кант көбүрөөк экен. Лимонда кулпунайга караганда. Кызыгый. Дагы бир факт. Тоок дейт, тооктун эң узак учкан убактысынын убактысы 13 секунд экен, элестет. Анда менде да бир факт. Дүйнөдөгү адамдардын 7% гана сол кол менен жазышат экен. Демек соло койлор, Кызык. Дагы бир факт. Бир токойдо дейт, аю карышкыр ал таңктуу турбайбы? Сизде кандай жаңылык? Менде жаңылык жок, бирок деген ошмуда жаңылык көп. Анда кезекте дал ошол ошмунун жаңылыктарына кезек берели. Ошмуда адам органдарын алмаштыруу боюнча операциялар жасалат. Ректор Ички иштер министрлигинин медалы менен сыйланды. Ошму ишкердикти өнүктүрүүдө эл аралык уюмдар менен кызматташат. Студенттер санарип туризм платформаларын колдонууну үйрөнүүдө. 10 студент Кытайда билим алууда. Ош мамлекеттик университетинде болуп жаткан жаңылыктардын топтом менен тааныштырып, эфирде Жаннат Салкырбек кызы болом. Саламатсыздарбы? Ушул жылдын май айында Ошмунун медициналык клиникасында боор алмаштыруу боюнча алгачкы операцияны жасоо пландалууда. Операция Түркиянын Инөнү университетинин Тургут Озал атындагы клиникасы менен биргеликте жасалат. Мындай маалымат Түркиянын Инөнү университетинин ректору Ахмет Кизилай баштаган делегация өкүлдөрү Жогорку кеңештин депутаты Медербек Алиевдин Ошмуга болгон иш сапарынын алкагында айтылды. Ал үчүн аталган клиниканын дарыгерлери жыл бою Ошмунун медициналык клиникасындагы операцияларды жасоого катышат. Жана тажрыйбасы менен бөлүшөт. Кененирээк кийинки материалда.
Түркия мамлекетинин Инөнү университетинин ректору баштаган делегация Ош шаарына келип, аларды Ош мунун ректору баштаган жамаат тосуп алды. Ош шаардын мэри Бакытбек Жетигенов коноктору менен жолугушуп, алар Ош мунун медициналык клиникасында боор, баш, сөөк жана бөйрөк органдарын алмаштыруу боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Бул биздин Ош шаарынын эмблемасы. Эки окуу жай ортосунда 2022 жылы түзүлгөн меморандумга ылайык алдыда окуу жайдын дарыгерлеринин тажрыйбасын жогорулатуу үчүн окутуулар болот. Ал үчүн аталган университеттин Тургут Озал атындагы клиникасынын дарыгерлери жыл бою Ош мунун медициналык клиникасындагы операцияларды жасоого катышат жана тажрыйбасы менен бөлүшөт. Каражай накли ичен Биз мындан кийинки убакытта ошол кемчиликтерди кантип толуктайбыз, ошол боюнча иштейбиз. Жана ошондой да Кудай буйрса, ошол операцияга биздин Малатия университетинен күчтүү доктурлар келишет. Жана бул жер негизинен ошол боорду алмаштыруунун борборунан айланат. Буга чейинки түзүлгөн меморандумга ылайык Ош мунун 11 дарыгери Инөнү университетине барып, боор алмаштыруу боюнча окуп келген. Учурда бир адис Туркияда окуусун улантууда. бөйрөк, боор, дагы башка ички органдарды алмаштырууга тигилже бул оорулардын себебинен мажбур болот. Ошого байланыштуу жакынкы коңшулаш өлкөлөрдө же алыскы өлкөлөргө барууга мажбур болот. Ал жака көп каражат талап кылынат. Ошого байланыштуу азыркы иш-чаранын бардыгы ушул маселе биздин өзүбүздүн мекенибизде жасалса, маселен боор алмаштыруу же бөйрөктү алмаштыруу, бул каражат тараптан дагы жеңил болмок. Жолугушуунун экинчи бөлүгүндө делегация өкүлдөрү медициналык клиниканын биохимиялык, клиникалык жана цитологиялык лабораториясы, санариптик флюорография кабинети, ультрадиагностикалык изилдөө кабинети, жандандыруу жана операциялык обочо жана кардиохирургия бөлүмдөрү менен таанышты. Ошондой эле медициналык факультеттердеги окуу илимий лабораториялык комплекстерин көрүштү. Албетте, ол бүгүнкү биздин ошол иштеп жаткан операциялык блок боюнча толук маалымат алышып, андан кийин биз булар менен макулдаштык. Кайсы бир жетишпеген нерселерин биз кылабыз, кайсы бир жерлерине булар жардам берет дегендей буюрса, биз ошол нерселерди толуктап май айларында бул университет менен ошол биринчи боор алмаштыруу операциясын практикалайбыз деп үмүт кылып атабыз, буюрса ишке ашырабыз. Инөнү университети 700 000 чарчы метр аянтта жайгашкан. Ал эми университеттин клиникасы органдарды трансплантациялоо боюнча дүйнөдөгү эң мыкты 5 клиниканын бири болуп саналат. Клиникада жылына 300-350дөй боор алмаштыруу операциясы жасалат. Мерим Айтмаматова, Баяман Кенжебай уулу, Ош Му жаңылыктары. Ош мунун ректору Кудайберди Кожобеков, Академиялык иштер башкармалыгынын начальниги Мирланбек Манашев жана Дидактика гезитинин редактору Тургунбай Алдакулов Ички иштер министрлигинин колдоо көрсөткөндүгү үчүн медали менен сыйланды. Сыйлык 13 мартта Ички иштер министрлигинин демилгеси менен өткөн Коопсуз өлкө туруктуу келечек аталышындагы форумунда ыйгарылды. Медаль аталган министрлик менен тыгыз иш алып барып, форумду өткөрүүгө көмөк көрсөткөндүгү үчүн тапшырылды. Форумда укук бузуулар жана кылмыштуулук менен күрөшүүдө мамлекеттик органдардын жана жаранды коом институттарынын аракеттерин координациялоо зарылдыгы жана актуалдуулугу талкууланды. Форум министрлер кабинетинин 2022-2028 жылдарга карата укук бузуулардын алдын алуу чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясаттын концепциясын ишке ашыруу боюнча кабыл алынган иш-аракеттердин улуттук планын жүзөгө ашыруунун алкагында өттү. Ошму бизнес инкубаторларды өнүктүрүү максатында билим берүү, эл аралык уюмдар жана бийлик өкүлдөрү менен тыгыз кызматташып келет. Бул багытта 13 мартта Ошмунун бизнес паркында бизнестин, билим берүүнүн, эл аралык уюмдардын жана мамлекеттик бийлик өкүлдөрүнүн кызматташтыгы жаштар долбоорун ишке ашыруунун жаңы мүмкүнчүлүктөрү аталышындагы жыйын уюштурулду. Жыйынга президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнөн, Ош шаардык мэриясынан, Кыргыз патенттен, түштүк региондогу жогорку окуу жайлардан өкүлдөр катышты. Жыйында ар бир окуу жайда ишке ашып жаткан стартап долбоорлордун баяндамалары угулуп, ишмердүүлүктөрү көрсөтүлдү. Ар түрдүү бизнес идеяларын колдоо бир топ
проекттер бул жерде ишке ашты. Эми Ошмо бизнес инкубаторларды өнүктүрүү максатында билим берүү, эл аралык уюмдар жана бийлик өкүлдөрү менен тыгыз кызматташат. Ал үчүн окуу жайдын ректору чакан жана орто бизнестин өкүлдөрү менен жолукту. Бүгүн дагы ошол максатта ошол нерсени улантыш үчүн ошол иш-чара уюштурулуп атат. Биз өзүбүздүн партнерлор менен биргеликте, донор уюмдар менен биргеликте бирдиктүү жобо иштеп чыгалы деп чечтик. Себеби биздин өнөктөштөрдүн, биздин эл аралык уюмдардын сунуштарын, пикирлерин эске алып туруп, анан ошол жобону иштеп чыгып, мындан ары кандай иштешебиз, ошол негизги багыттарын аныктап алалы. Анан кийин ошол иштешүү механизмдери, аны ошол ыкмалары кандай болот, кантип өз ара карым катнашты алып кетебиз. Ошол жөнүндө сүйлөшөлү деп чогулдук. Жыйында коноктор бизнес инкубаторлорунун баяндамасын жасап, жаш стартаперлердин ишмердүүлүгүн көрсөтүштү. Көптөгөн ийгиликтерге жетти. Жолугушуунун жыйынтыгында атайын жобо иштелип чыгып, анын негизинде жаш ишкерлер өз бизнесин ишке ашырса болот. Ал үчүн стартаперлер долбоор жазат. Мыкты жазылган долбоорлор жаш бизнес парк аркылуу тандалып, ири өлчөмдөгү грант утууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Мындан тышкары ошо Кыргыз патент тарабынан жомон долбоор боюнча 3 этапта өтөт. Биринчи этап бул студенттер бизнес инкубаторлорго кайрылышат заявкалар менен. Анан бизнес инкубаторлор карап, эгерде заявкалар жакшы болсо, анда уже организаторлорго жөнөтөт. Организатор болуп, ошо Оштунун бизнес паркынын жетекчиси Эрлан Камалов, анан биз Кыргыз патент түштүк аймактар аралык бөлүмү. Алдыда Ошмунун 85 жылдыгына карата жаш стартаперлердин сынагы өтөт. Конкурска жалпы Кыргыз Республикасынын 32 жогорку окуу жайлардын бизнес тармагына кызыккан, долбоор жазган студенттер катышат. Ушул жеке ишкерчиликти колдоо, өркүндөтүү, кредит алуу. Ошмунун бизнес паркы иштеп баштагандан бери 13 жолу тренинг өткөрүлүп, анда 500дөн ашуун бизнес идеянын авторлору окутулду. Ар бир бизнес тренинг 6 күнгө созулуп, жыйынтыгында стартап долбоордун презентациясы даярдалып, аны жактап инвесторлорго сунушташкан. Жалпысынан 7 миллиондон ашуун каражатка 49 бизнес долбоорлор жана стартаптар инвесторлор тарабынан жактырылып каржыланган. Мерим Айтмаматова, Баяман Кенжебай уулу, Ошмо жаңылыктары. Табияттануу, туризм жана агрардык технологиялар факультетинин туризм багытында окуган 26 студенти Санарип туризм платформаларын колдонуу боюнча тренингке катышты. Студенттер аймактарда туризм тармагында ийгиликтүү иш-аракеттерди жүргүзүү үчүн керектүү инструменттерди, Instagram, Facebook социалдык тармагын жана WhatsApp бизнес мессенджерин бизнесте эффективдүү колдонуу жолдорун үйрөнүштү. Ошондой эле Google Maps, эки GIS карталарын колдонуу жана ага катталууну өздөштүрдү. Туризм адистигинде окуган жана эмгектенгендерге тренинг өткөрүлдү. Анда катышуучулар Санариптик туризм платформаларында иштөөнү, Instagram, TikTok, Facebook, Google тармактарда бизнести эффективдүү колдонууну үйрөнүштү. Акыркы издөөлөр менен Кыргызстанга 6 миллион туристтер келди. Бирок алардын 80% ушул айыл жергесине келишет жана ушундай жөнөкөй конок үйлөргө, конок бөлмөлөргө калышат. Ал эми алардыга келиш үчүн биздин жарандарыбыз аны интернетке Санарип туризм тиркемелерине, платформаларына чыгаруу керек. Биздин тренингдер ошого чыгаруу, аларга үйрөтүү, ошол көмүмдөрдү берүү. Тренинг онлайн, офлайн форматында өткөрүлдү. Анда туризм багытындагы 5 маанилүү тема талкууланып, мейманканаларды башкаруу, автоматташтыруу системаларын колдонууну иш жүзүндө үйрөнүштү. Туризмге өзүм кызыгып, саякаттоону жакшы көргөнүм үчүн тапшырганмын. Анан былтыркы жылдын 2023 жылдын март айынан баштап гид болуп алектенемин. 1 ноябрга чейин Кеттик Ош компаниясында гид болуп иштегенмин. Азыркы учурда Around KG деген туркомпанияда гид болуп алектенем. Жыйынтыгында ар бир катышуучу социалдык тармактарда баракчаларын түзүп, аларды мессенджерлер менен байланыштырып, шилтемелер аркылуу иштөөгө жетишишти. Тренинг 2 күн болуп, соңунда катышуучуларга сертификаттар берилди. Мерим Айтмаматова, Баяман Кенжебай уулу, Ошмо жаңылыктары.
Кытайдын Сиян шаарындагы Сэйюан университетинде учурда ОШМунун Кыргыз-Кытай факультетинин 10 студенти билим алууда. Студенттер академиялык мобилдүүлүк программасынын алкагында бюджеттик негизде жазгы семестрде окуп жатышат. Сиян Кытайдын эң маанилүү тарыхый жана маданий борборлорунун бири. Мына ушул тарыхый шаарда алмашуу программасынын негизинде билим алып жаткан Кыргыз-Кытай факультетинин 2 курсунун студенти Айгерим Бакытбекова өзүнүн ойлору менен бөлүштү. Чет өлкөлүк студенттер үчүн Кытайда билим алуу таптакыр башкача. Аларга жеңилдиктер жана жеңилдетилген жашоо шарттары каралган. Жана ар бир университетте башка өлкөлөрдөн келген студенттер үчүн өзүнчө жатаканалар бар. Алар адатта жаңы, бардык керектүү жабдуулар менен жабдылган. Жана бөлмөлөр долбоорлонгон. Билим берүүсүнө токтоло кетсем, өтө мыкты деңгээлде. Сабактар өз убагында өткөрүлөт. Мугалимдер ар бир студентке көңүл бурганга, болгон билимин бергенге аракет кылышат. Ошондой эле билимге умтулган дилгир студенттер өз билимин тереңдетип, топтошот. Тил үйрөнүүдө практика негизги ролду ойнойт. Ага ылайык менен кошо келген 10 студент болуп, билим алып Кытай тилин билүү деңгээлибизди практикалап жаткан учурубуз. Бизде Сиян шаары, андагы Сэйюан университети билим жагынан гана таң калтырбастан, андагы мугалимдер адамгерчилик, сылыктык, тактык, жоопкерчиликтүү мамилеси менен бизди өзүнө тарта алды. Ушундай мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берген ОШМга терең ыраазычылыгымды билдиргим келет дейт ал. ОШМ Сэйюан университети менен эки тараптуу кызматташуу жана Кытай тили, лингвистика жана IT багыттары боюнча кош дипломдуу билим берүү боюнча 2+2 келишимдерине кол койгон. Мына ушундай жаңылыктар менен бүгүнкү эфирибизди жыйынтыктайбыз. Сиздер менен Жаннат Салкарбек кызы болдум. Кийинки эфирлерге чейин сак саламатта туруңуздар. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип жетти. Сиздер менен мен Калыскан Исакова жана кесиптешим. Мен Чор Эсналип болдум. Сиздер менен коштошпойбуз. Туп-туура бир жумалык убакыттан кийин көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.